Gülmайрам Мусраева бүгүнкү күнү боор оорусу менен ооруп, кайрымдуу элдин жардамына муктаж болуп турган кезде. Мындан 1 жыл мурун биздин кайрымдуу болуп коомдук кайрымдуулук фондуна кайрылып, элдин жардамы менен Индия жергесине текшерилүүгө барып келген. Чечердик доктурлар боорун алмаштыруудан башка жол жок деп жыйынтык чыгарган. Бирок операция кылдырайын десе, донору жок болуп, уулунун 18 жаш куракка чыгуусун күтүп калган. Бүгүн уулу 18 жаш куракка толуп, операция кылдырайын десе акча каражаты жетишсиз болууда. Ошол себептен ментеп кайрымдуу элден жардам сурап турган кездери. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Бишкекке келгенимдин себеби ушул тез арада операцияга муктаж болуп турам. Врачтарды көзөмөлүндө. Азыр балам бул жерде иштейт. Акча каражат жарымы чогулуп калды. Жетишсиз болгонунан убактылуу Бишкекте квартирада турганга ыргаксыз болдум. Былтыр да кайрылып чыккан элем. Былтыркы акчалар менен азыр жарымы чогулуп калды. Элге рахмат, Алла ыраазы болсун. Сиздер бар экенсиздер. Акча чогулуп келе жатат. Ушул фонддун артынан бардык элдерибизге Алла ыраазы болсун. Колдон келгенче жардамын аяган жок. Дагы да болсо жардамга муктаж болуп турам. Ушул туугандар бардыгы чогултуруп берип, былтыр Индияда туруп калдым. Балам донор чыкпай калып, баламдын жашы жете эле, азыр 18ге чыгып калды. Эми дагы да болсо жардамыңыздарды аябайсыздар деген үмүттөмүн. Алла ыраазы болсун бардыгыңыздардан. Колдон келишинче жардамыңыздарды бердиңиздер. Тууган уруктар бардыгы чогултуруп, былтыркы акчалар, ошолор менен азыр жарым акча чогулуп калды. Бардыгыңыздарга ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Азыр күндө дагы 15 операцияга $24,000 экен. Дагы $15,000 жетпей жатат. Урматтуу кыргыз элим, дагы да болсо жардамыңыздарды аябай берип колдоо берсеңиздер. Мага сиздерден Аллах ыраазы болсун. Тапканыңыздарга береке берсин. Ден соолукта болуңуздар. Gülmayram айым акыркы 10 жылдан бери бул оору менен күрөшүп келет. 3-чү уулун төрөгөндө бул аты жаман оору менен ооруп калганын билген. Ошол күндөн бери ооруканадан башы чыкпай келет. Ошол себептен бүгүнкү күнү ментеп Бишкек шаарында доктурлардын көзөмөлүндө турат. Gülmayramдын 18 жаш куракка толгон уулу бүгүнкү күнү Бишкекте апасына жардам болсун деп иштеп келет. Бирок канча иштесе дагы операцияга керектелүүчү акча каражат чогулта албаганын билген уулу ментип элден жардам сурап турган кезде. Бүгүнкү учурда мен азыр Шерой компаниясында печ плита эмеде иштеп атам. Ушул апам ооруганына байланыштуу апамдын жанында карап, өзүм эме кылып, былтыры апам ушундай ооруп калып, Индияга барган учурда боорун алмаштырыш керек болуп калып, донор жок болуп, быйыл өзүм донор болом. Кудай кааласа, ушул менин жакшылыгымды көрсүн, апам дагы биздин бактыбызга бар болуп көп жашасын. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден ушу жардам сурайбыз. Азыркы учурда ушул апамды да карап, өзүм иштеп апама бир аз болсо да акча тарабынан жардам берип турам. Ушул апам дагы жакшы болуп калса жакшы болот эле. Урматтуу кыргыз элим, ушул сиздерден жардам сурайбыз. Ушул апама кылган жакшылыгыңыздар кайтарабыз. Кудай кааласа.
Гүлмайрам айымдын өзүнүн акча каражаты жетиштүү болсо минтип коомчулуктан жардам сурап турбайт эле. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды Гүлмайрам айымга берели.